Саламатсыңарбы балдар? Кайрадан биз адабият сабагыбызды баштамакчыбыз. Анда эмесе бүгүнкү сабакка көңүлүбүздү буралы. 7-класс кыргыз адабият сабагы мугалим Бердалиева Света Ташбайна. Бүгүнкү сабактын темасы балдар ысык көлдө 4 мезгил. Сабактын максаты окуучулар улуу жазуучу Алыкул Осмоновдун өмүрү чыгармачылыгы боюнча алган түшүнүктөрүн бекемдешет жана ысык көлдө 4 мезгил ырынын мазмунун түшүнүшөт. Логикалык ойлоо жөндөмдүүлүктөрү өнүгөт, ырларды көркөм окууга машык алышат жана чыгармадагы тарбиялык идеяларды достору менен бөлүшө алышат. Биринин оюн сыйлоону, мамиле түзүүнү үйрөнүшөт. Алыкул Осмонов. Алыкул Осмоновдун өзүнүн жашап өткөн үйү жана Алыкул Осмонов. Алыкул Осмоновдун өмүрү чыгармачылык жолу туурасында өткөн сабакта өткөнбүз балдар, ошентсе дагы бир сыйра бышыктай кетели. Алыкул Осмонов таланты таш жарган акын Алыкул Осмонов Панфилов районундагы Каптал-Айрык айылында 1915 жылы кедейдин үй бүлөсүндө эмне кылган экен, туулган экен балдар. Ал жаш кезинен эле ата-энесинен ажырап, жетимдиктин азабын, турмуштун кыйынчылыктарын башынан өткөргөн. 1925 жылы Фрунзе шаарындагы балдар үйүнө кабыл алынган. 1925 жылдан 1928 жылдары ошол балдар үйүндө тарбияланган. Мына ушул жерде адайы китептерге өтө кызыгып, өз алдынча ыр да жазып көргөн. 14 жашында Фрунзеде педагогикалык техникумга кирип, анын алдындагы адабий ийиримге катышып, орустун белгилүү жазуучуларынын чыгармалары менен таанышып, Сабаттуу бол газетасына биринчи Кызыл жүк деген ыры басылып, тушоосу кесилген. Алыкул Осмонов. 1928 жылга чейин Фрунзе Токмок балдар үйүндө тарбияланган. Фрунзе педтехникумунда 1928-33 жылдары окуп, бирок ден соолугуна байланыштуу бул окуу жайды бүтүргөн эмес. Алыкул Осмонов 1935 жылдан 1950 жылдар аралыгында ондогон ашык ыр китептердин ээси болгон. Таңдагы ырлар, Жылдыздуу жаштык, Чолпонстан, Махабат, Жаңы ырлар, Менин жерим ырдын жери деген жыйнактары жарык көргөн. Мойдом аттуу ырлар жыйнагы 1950 жылы Москвадан орус тилине басылып чыккан. Бул китеп жалпы союздук окурмандар тарабынан жылуу кабыл алынып, акындын атагын алыска тааныткан. Алыкул Осмоновдун жаш кези. 1930 жылы Сабаттуу бол газетасында биринчи жолу анын Кызыл жүк деген ыры басылып, адабий тушоосу кесилген. Дүйнөлүк адабияттын мыкты үлгүлөрүн үзбөй окуп, билимин, тажрыйбасын тереңдетет. Алыкул Осмоновдун таланты да, тагдыры да бөлөкчө болгон. Кудайга 1000 мертебе калп айтсам да, ырыма 1000 мертебе калп айта албайм деп, акын өзүнүн керемет поэзиясы менен адамдардын жүрөгүнө жашоонун не бир ажайып сулуулугун, кымбаттыгын жеткире алган. Алыкул өз өмүрүн ырсыз элестете алган эмес. Ошондуктан өмүрүнүн акырына чейин поэзияны ыйык туткан. Кудурети күчтүү, табияттан анын сураганы да бир гана нерсе эле. Ал ыр болгон балдар. Мен турмушта сараң ач көз эмесмин, өктөө кылып
аяз бердиң дебесмин, байлык, үй жай, ден соолуктан ардактуу мага берсе, эки сабак ыр берсин. Осмоновдун акындык жана адамдык сапатын мына ушул 4 сап эле ыр аныктап турат балдар. Ал өмүр бою бул шерттен тайган эмес. Улуу адам кайталангыс таланты менен өзүн өлбөс кылып жараткан. Алыкул да ошондой таланттардын катарына кирет. Бар бололу, түгөнбөйлү курдаштар, узак болсун бул сапар, кылым бүтүп дүйнөдө жок болсок да, кайра кайтып жолугушчу жолдор бар. Менин күнүм өлбөсүнө түңүлбөйт, толкун урса тайызына сүрүлбөйт, тирүүлүктө жоктугуна жол бербей, жер түбүндө чирисе да бир гүлдөйт. Айрыкча Ата журт деген ырында Алыкул замандын портретин абдан эле элестүү жана жеткиликтүү кылып берген. Жылуу кийин, жолуң кыйын үшүрсүң, кышта катуу бороон улуп кар уруп, суугуңду өз мойнума алайын, жол карайын, токтой турчу ата журт. Жазда башка, жел тийбесин абайла, көпкө турбас, мобул турган сур булут, бүт тартыңды өз мойнума алайын, сен ооруба, мен ооруйун, ата журт. Түндөр жаман, кырсык салып кетпесин, наалат келип, ат тизгинин шарт буруп, азабыңды өз мойнума алайын, из карайын, токтой турчу ата журт. Жазда башка, жел тийбесин абайла, көпкө турбас, мобул турган сур булут, бүт тартыңды өз мойнума алайын, сен ооруба, мен ооруйун, ата журт. Кыштын катуу, жолдун кыйын болуп турганы түндөр жаман, жаз да башка экендиги деп, заман оорлоп, асманды сур булут каптап тургандыгы, абдан күчтүү тартылган заман портрети мезгил сүрөтү. Мактоо эмес, сындоо. Бул ыр 1948-жылы, башкача айтканда, Сталиндик репрессиянын экинчи толкуну башталып жаткан кезде Саманчин, Байжиев, Бектенов Манас эпосу үчүн камакка алынып, саясат катуулап, заман чын эле сурданып турган кезде жазылганы эскерте кетели, жазылганын. Демек, ал саясатты да жазган, бирок элчилеп ураалаган эмес, тескерисинче абдан кооптонгонун, дагы кандай заман болуп кетет деп чочулаганын, жогорудагыдай метафоралардын, символдорун тили менен эмне кылган, тереңдеп жазылган. Мына балдар, Алыкул Осмоновдун ырынын ар бир идеясы, негизги мазмуну ушул өзүнүн турмушуна жараша жазылган. Акын Алыкул Осмоновдун поэзиясына суктанбаган адам жок. Анын талантына таазим этпеген адам жок. Адам кыргыз арасында жоктур дегендей, Алыкулдун ырларын укканда жан дүйнөң кошо эңшерилип, акындын ырларына таазим этесиң. Бул жерде дүйнөлүк поэзиянын Байрон, Пушкин, Эсенин, Лермонтов өңдү, балбылдаган жылдыздар сыяктуу Алыкул дагы жарык дүйнөгө аз жашады. Өмүр бою сыздаткан оору аягында акынды алып тынды. Чыныгы талант, өмүр бою өзүнө нааразы болуп жүрүп өтөт. Алыкул Осмонов кыргыз поэзиясынын чыныгы жылдызы экенине эч кандай шек жок. Жана ошондой эле мындай талант канча жылда пайда болоруна дагы эч кандай божомолдоо жок. Ошондуктан акын түбөлүккө өзүнүн поэзиялары
менен ар бир кыргызстандыктын жүрөгүндө кала бермекчи. Кыргыз поэзиясынын таң чолпону Алыкул Осмонов эрте каза болсо дагы кыска өмүрүндө элге абдан таанымал болду. Алыкул Осмоновдун эң биринчи махабаты. Өзүнүн сүйгөнүнө жетпей, сүйгөнүнөн айрылып, Алыкул Осмонов көптөгөн ырларды эмне кылган, жазып чыккан. Алыкул Осмонов лирикалык поэзиясынын теңдешсиз чебери. Анын көпчүлүк ырларында акындын кайталангыс таланты даана көрүнүп турат. Чыгармаларынын катарында Ысык көл тууралуу ырлардын түрмөгү да өзгөчө орунда. Биз бүгүн Алыкул Осмоновдун ошол түрмөктөгү ырларынын бири болгон Ысык көлдө 4 мезгил деген чыгармасы тууралуу 7 фактыны сунуштайбыз. Ырдын жазылыш тарыхы 1946 жылы 3 ноябрда Чолпон Атада жаралган. Согуш жаңы бүтүп, эл турмушу өтө оор кезде, оору менен алпурушуп жүргөндө жазылган болсо дагы ырлары келечекке ишеним, колхозчуларды мактоо, Ысык көл менен турмушун байланыштыруу мотиви жакшы чагылдырылган. Ыр 11 куплеттен турат. Биринчи 3 куплети Ысык көлдүн жазы жөнүндө, кийинки 2 куплети жайы тууралуу, ал эми кийинки 3 куплет күзү, андан кийинки 2 куплет кышы тууралуу, акыркы куплет жалпы жыйынтыктоочу 4 саптан турат. Мына балдар, Ысык көлдүн 4 мезгили эмне кылган экен, сүрөттөлгөн экен. Кыргыз поэзиясынын классиги улуу акын Алыкул Осмоновдун портрети ымыркайында апасынан ажырап, улуу акын Алыкул Осмонов тууралуу 8 факт айтылган. Ысык көл темасы акындын чыгармачылыгында Алыкул Осмонов Ысык көлдүн жээгинде өмүрүнүн көбүн өткөрүү менен кыргыз жеринин бул кооз бермети тууралуу ондогон ырларды жазган. Алардын айрымдары Ысык көл жана ушундай эле аттар менен Көлүмө, Ысык көлдө 4 мезгил, Көл толкуйт да кайра басылат, Жаныбарым Ысык көл, Мен көлүмө келгенде, Көлдүн кечки көрүнүшү жана башка ырларды жазган. Ысык көл тууралуу айрым саптары эл оозунда учкул сөз катары калган. Ысык көл, кыргыз көлү кылкылдаган, кыз келин кылаасында шыңкылдаган, Ысык көл, кээде тыптынч, кээде толкун, толкусаң толкунуңа тең ортокмун, турмушта кандай жолдош күтсөм дагы, бир сырду сендей жолдош күткөн жокмун. Ысык көл, сени сүйдүм, сени ырдадым, көргүм келет миң ирет, айткым келет сүйөм көлүм, сүйөм деп. Элесиңде көл жатпаса шарпылдап, ырларында анда кандай касиет. Сага окшоп көл боюнда атым турса, эмне арман муштумдай бир кара таштан деп Ысык көл туурасында Ысык көлгө арнап жазылган төмөндөгүдөй ырлары бар. Мына балдар, акындын оорусу жана Ысык көл Алыкул Осмонов өпкөнүн кургак учук оорусуна кабылып, оорусу улам күчөп отургандыктан Ысык көлдүн Кой Сары курортунда дарыланып, ырларын жазган. Чолпон Атанын көл жээгиндеги кургак учукка каршы ооруканасында да дартына daба издеген. Анын 1945 жылдан көз өткөн 1950 жылдарга чейинки үйү азыр да Чолпон Атада турат. Ал ошол кездеги кургак учук оорусун Ысык көлдөн баягы шыпаа болуп, ошол көлдүн жээгинен ырларын жаратып, эгерде ушул оорумдан
айыгып кетсем, ысык көлдүн батышынан чыгышына чейин жөө кыдырып чыгаар элем деген үмүттү айткан. Бирок ал тилегине жетпей, тилегин ташкап, Алыкул Осмонов каза болгон. Жайындагы ысык көл мал тоюнган эл жайлоого чыккан кез. Бир жагынан апийим суюлтоо, эгиндерди отоо, сугаруу, чөп чабуу, жайлоонун бал кымызы, тамаша, жумуш. Эгер акын азыркы ысык көлдүн жайын сүрөттөгөн болсо, башкача сүрөттөмөктүр. Анда туристтер менен салуучулар көрүнмөк. Ал эми 80 жыл мурдагы көлдүн жайкы көрүнүшү жалаң эмгек жумуш эле. Күзүндөгү ысык көл береке, мейман тосуу, кененчилик пландарды толтуруп, эгин алуу, дандырга бышкан ак нандар, өкмөттөн берилген сыйлыктар колхозчулардын тойлору туурасында. Кышындагы ысык көл болсо ак кар басып, аппак кылып кыштакты, а булут саптар болсо өзүнчө эле сүрөт турмуш. Жаш бөбөктү апасы уруп чыгарбай, терезеден карап тура тыш жакты. Колхозду да токчулуктун ошол кездеги көлдүн аркы четинен көп кыз жигиттин ырлары деп ар бир мезгилге жараша эмне кылган сүрөттөгөн. Алыкул Осмонов ысык көлдө 4 мезгил. Жазын көрдүм, ысык көлдө жаз жыргал. Тирүүлүктө көлдүн жазын көрүп кал. Куулар кетип, жаңы кетип аңырлар, бүрүн жарып, гүлдөр кезде кайыңтал. Катар-катар сабын түзүп турна өтөт, карлар эрип, кырлар жашыл талаа көк, кара торгой таңдайынан үн безеп, үпүп учуп, көңүлүңдү көтөрөт. Таңды кечке тракторлор татырлап, кошо кирип, сoko жиреп семизат, колхозчулар жаз келди деп кубанып, колго тиет багынычтуу көп кызмат. Жайын көрдүм, күнгөй тескей жайкалып, мал тоюнган жайлоо кезин айталык, сугат отоо, апийимди суюлтуу, кандай сонун, кандай кызык чөп чабык. Түш мезгилде кымыз келет тоо жактан, бир кишиге бир керме аяктан, күлкү шылдың тамашалоо өз ара, кандай жумуш кантип түтөт каяктан. 4 мезгил. Акын жана ысык көл. Бул жогоруда айтылгандай ысык көлгө арналган ырлардын катарында Алыкул Осмоновдун ысык көлдө 4 мезгил деген ыры бар. Анда акын ысык көлдүн жазын, жайын, күзүн, кышын дагы салыштыра алды. Жаздагы көл куулардын, аңырлардын кетип, кайыңдардын, талдардын бүчүрлөрү бүрүн жарып, гүл ачаар кез болуп калганын сүрөттөп берди. Ал эми элдин турмушунда жер айдап, кош жыгып, аттар сoko тартып, жаздын келгенине кубанган мезгил. Өзүн ысык көл менен салыштырганда Алыкул эң аяккы саптары күтүлбөгөндөй жыйынтык берет. Көлдүн көркүн чабал акын Алыкул ойдогудай жаза албаптыр деп бил, деген акын өзүнүн жетиле элек чабал катары сезип, жазгандарына канааттанбай турганын билдирет. Бул анын жөнөкөйлүгү. Ысык көлгө салыштырганда дара метинин өтө эле начар жана бардыгына артка коюп, өзүнүн оорусуна дагы кайыл болуп, ысык көлдүн ар бир мезгилине жана кыймылына жараша эмне кылган экен, ырларын жазып чыккан экен. Алыкул Осмонов көптөгөн ырлардын ээси жана ырлардын ар бири тең маңыздуу, өзүнүн турмушунан алынган ырларды, көптөгөн ыр жыйнактарын жараткан. Ысык көлдө 4 мезгил. Жазын дагы, жайын дагы, күзүн дагы, кышын дагы эмне кылган экен, бүт баарын тең салыштырып жазып чыккан экен. Мына балдар. Акырында өзүнүн сүйгөнүнө жетпей калып, кийин эмне кылган, турмуш куруп жашап дагы кыздуу болуп,
бирок ошол кызынын баягы өмүрү кыска болуп, кызын дагы узаткандан кийин Алыкул өзүн эмне кылган, таштап койгон. Мына ошентип Алыкул Осмоновдун Ысык көлдө 4 мезгил чыгармасы туурасында кыскача маалымат ала алдык. Анда эмесе балдар, үйгө тапшырма Ысык көлдө 4 мезгил ырын жаттап алуу. Саламатта калгыла балдар. Бүгүнкү сабакка көңүл бурганыңарга чоң рахмат. Көрүшкөнчө балдар.